азыркы күндө ушул таласта, райондор аралык оюндарда бул Пегас аргымак өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү. Былтыр дагы Кыргызстандын жаштар аралык чемпионатында да ушул Пегас чабылган. Быйыл да ушул аргымакты чабат экенсиң да. Кудай буйрса ушун чабам. Пегас канча жашка келип калды? Жаска 3 аз үй болду буйрса. Бул Пегас сен өзүңдүн башында атың болчу, сатып өргөнсүң. Мен кунанынан баштап өзүм бактым, бир асыйга чейин, бир асыйына сатып бергем. Бир асыйга жеткенде мындай аргымакты күтүш негизинде кыйын да турабы? Анан бир учур болду окшойт. Мындан да жакшы ат алсам, же болбосо бир алмаштырайынчы деген ниет менен сатсаң керек, Көзүң жетпей барат, кандай болду окшойт, Эми бир аз чоңураак ат, жакшы ат алсамбы деп ойлогом кайрыле. Анан бирок кайра ушуга өзүң олтурдуң, Кайрыле өзүм отуруп жүрүм райондордо. Таластан башка жака кетсе деле ошо Бишкекке сатылып кеткен, ошо Бишкектен кайрыле өзүм ээси мага берип атат. Кайрыле өзүм чабатым. Чапканыңа канча болду? Чапканыма быштысынан баштап эле чабып баштадым, 3 жыл болуп калды. Жок, сатылгандан кийин. Сатылгандан кийин ошо биринчи жолу отураттым аз кайра. Бирок эмеде кое туруп. Райондор бүткөндөн кийин Бишкекке сатылып кетти эле. Район бүткөндөн кийин кетип калгам Бишкекке. Аз кайра бул Альянска келген экен да. Кайрыле ээси ошо өзүмө берген. Өзүм чаптым. Молодец. Мынакей аттын ээси мурдагы. Азыркы чабуулчусу экөө бири-бирине шайкеш келген аргымак. Өзгөчөлүгүн айтчы, Пегастын. Өзгөчөлүгү бул аябай ойнок, бирөө ошонусу менен бааланат. Көп атты алдайт. Ошо Башыда элпек, аябай элпек башы. Достор, Кудай буйрса ушул Пегас менен Айтбектин оюнун эми чоң ушул ат майданда көрөбүз.